Кудайдын чакырыгы 2 сентябрь. Акыркы убакта көзгө көрүнгөн ийгиликтүү адамдар бар. Жана көп нерсеге жетише албай, көзгө көрүнгөн ийгилиги жоктой адамдар бар. Бул материалдык байлыктар жөнүндө гана эмес, руханий, интеллектуалдык байлык жөнүндө дагы. Ийгиликтүүлөрү беркилерге караганда көбүрөөк нерсе билген үчүн ошондойбу? Кандай деп ойлойсуңар? Кээ бир адамдар бар болгон билимин практика жүзүндө ишке ашырып жашашат. Ал эми башкалары тили менен көп нерселерди айтышып, терең темаларда талкууларды жүргүзүп убакыт уттурушат. Адам алгач ишенип калганда чоң кадамдарды жасаганга даяр. Ыбрайым башында баардыгын таштап, эч нерсеге карабай Кудай айткан жакка кеткен. Анан анын тукумдары бара-бара анчалык радикалдуу кадамдарды жасаганга даяр болушкан жок. Ишенбестиктен убадаланган жерден канчалары куру калышты. Ыбрайымдын ошондой практик болгону өзгөчө болгон. Кыл дегенди кылып, бар деген жакка барган. Бир канаты ишеним, экинчи канаты иши болгон. Бизде кандай? Кудай руху менен ачып, бир нерсе кылганга чакырса, ишеним жана ишимди алып жөнөй аламбы? Же баягы кызуу талкууга салып, жылдап жүрө беремби? Эки канаты бирдей колдонгон ишенүүчүлөр болсок экен.